Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналга катталып маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Бүгүнкү чыгарылышта чет элдиктердин Орусияга кирүү эрежелерин азырынча татаалдаштырбоо чечими кабыл алынды. Мигранттарды жана туристтерди жаңы руит тиркемесинде каттоо 30-июндан тарта милдеттүү түрдө жүргүзүлбөйт. Путин 24-июнда кандай мыйзамдарга кол койду? Шейшембиде 24-июнда укуктук маалыматтын расмий интернет порталында Орусиянын президенти Владимир Путин кол койгон бир катар мыйзамдар жарыяланды. Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздер Москва Казакстан кирди чыкты кылганы, ишеничтүү, тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Документтериңиздерди алдын ала кара тизмеден баарынан текшерип, өзү пересадкасы жок алып кирип чыгат. Андан да баса, эгерде менин атымдан, Алсу Рустамованын атынан деп Бакыт агама кайрылсаңыздар, анда сиздерге жолго чыгуучу миграционный трудовой договорлор бекер жасалат. Санариптик өнүктүрүү министрлиги виза мамлекеттеринин жарандары үчүн Россияга кирүүнүн жаңы эрежелери менен чоң эксперименттин шарттарын өзгөрттү. Жума күнү 27-июнда белгилүү болгондой департамент туристтик жана миграциялык агымдарга көз салуу жана тереңирээк көзөмөлдөө үчүн атайын тиркеме болгон руитти каттоодон өтүүнү чет элдиктер үчүн тандап алган. Госуслуги руит деген эмне? Эске салсак, өткөн жылдын ноябрында Орусия өкмөтү өлкөгө кирүүнүн жаңы эрежелерин жана шарттарын сыноо боюнча чоң эксперимент башталганын жарыялап, тиешелүү токтом чыгарган. Ага ылайык 2025-жылдын 30-июндан тарта ар бир чет элдик жаран Орусияга келерден мурун Госуслуги руит тиркемесин орнотуп, андан жеке аккаунтун түзүп кирүүгө 72 сааттан кечиктирбестен же өзгөчө кырдаалдарда, мисалы тууганынын оорусу же өлүмү сыяктуу 4 сааттан кечиктирбестен анкета толтурулушу керек болчу. Андан тышкары анкета абдан кенен, ал жеке маалыматтарды сүрөттүү, сапардын максатын, маршрутун, Россияда болуу мөөнөтүн жана дарегин жана башка, андан кийин тиркеме QR-кодду түзүшү керек болчу. Ал чек арада көзөмөлдөн өтүү үчүн көрсөтүлүшү керек. Эмне өзгөрдү? Бирок эксперименттин башталышынын алдында анын шарттарын жөнөкөйлөштүрүү чечими кабыл алынган. Туроператорлор ассоциациясы санариптик өнүктүрүү, байланыш жана массалык маалымат каражаттары министрлигинин башчысы Максут Шадаевке шилтеме берүү менен билдиргендей, руит аркылуу арыз берүү жана код алуу милдеттүү эмес, ыктыярдуу болот. Россия Федерациясынын санариптик өнүктүрүү, байланыш жана массалык маалымат каражаттары министрлиги чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын Россия Федерациясына кирүү жана Россия Федерациясынан чыгуу эрежелерин жана шарттарын текшерүү боюнча эксперимент жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө маалыматты камсыз кылуу максатында Россия Федерациясына кирүү үчүн арызды толтуруунун ыктыярдуу мүнөзүн жарыялайт деп айтылат. Шадаев транспорт министрлигине жана экономикалык өнүгүү министрлигине 2025-жылдын 26-июнундагы Атор бюллетенинин буйругунда бар, деп түшүндүрөт ассоциация. Ошентип, коддун жана анкетанын жоктугу адамды Россияга киргизбөөгө жана аны чек арадан кайтарууга негиз болбойт. Ошол эле учурда санариптик өнүктүрүү министрлиги белгилегендей, руиттин болушу абдан зарыл. Башка функциялардан тышкары тиркеме кирүү чектөөлөрүн текшерүүнү, СНИЛС үчүн автоматтык түрдө арыз берүү жана госуслугиге катталуу мүмкүнчүлүгүн, мисалы Россиянын сим-картасын алуу жана башкалар менен камсыз кылат. Бул киргендерге кандай таасир этет? Ассоциация өзүн парламенттик гезит үчүн атайын белгилегендей, бул жакшы кабар. Система 30 жылдан бери иштеп, иштеши керек болгонуна карабастан тиркемеге кирүү өткөн бейшемби күнү 26-июнда гана ачылган, деп түшүндүрдү Артур Мурадян. Атор вице-президенти жана ар кандай техникалык каталар жөнүндө көп сандаган билдирүүлөр келе баштады. Алар кирүүдөн массалык баш тартууга алып келет. Артур Мурадяндын айтымында, эртеби кечпи руит албетте милдеттүү болуп калат, бирок идеалдуу түрдө эксперт белгиленгендей, бул учурда жылдын аягына чейин же андан да жакшыраак келерки жайга жылдыруу керек. Андыктан санариптик өнүктүрүү министрлиги колдонуучулардын сын пикирлеринин жана даттанууларынын тиешелүү маалымат базасын чогултуп, алар аныктаган бардык каталарды оңдоого мүмкүнчүлүк алат. Мындан тышкары бир катар өлкөлөр россиялык домендерден келген билдирмелерди жөн эле бөгөттөп коюшат. Бул да чоң көйгөй болуп калышы мүмкүн. Анын чечимдери келечекте каралышы керек. Ошондой эле биздин оюбузча процедуранын өзүн бир аз жөнөкөйлөтүү туура болмок, деп кошумчалады Булак. Азыр мисалы руит үчүн маалымат негизинен электрондук визага арыз толтурууда адам көрсөткөн маалыматты кайталайт. Балким бул эки система бири-бирин толуктап, келечектеги туристтер бир эле талааны бир нече жолу толтурбай тургандай кылып бириктирүү акылга сыярлык. Эске сала кетсек, буга чейин Атор чек арадан декларацияланбаган спирт ичимдиктерин жана тамекилерди алып өтүү үчүн айыптуу эсептөө системасы кандай өзгөрүшү мүмкүн экенин кеңири түшүндүргөн.
Путин 24-июнда кандай мыйзамдарга кол койду? Шейшембиде 24-июнда укуктук маалыматтын расмий интернет порталында Орусиянын президенти Владимир Путин кол койгон бир катар мыйзамдар жарыяланды. Парламент гезити алардын тизмесин сунуштайт. 24-июндун 2025 жылдагы номер 151 F3 Калининград областындагы атайын экономикалык аймак жөнүндө федералдык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жана Россия Федерациясынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу федералдык мыйзамынын 7-беренеси Россия Федерациясынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө Калининград областы товарларды ыктыярдуу электрондук соодалоого шарт түзөт. Номер 152 F3 2025 жылга жана 2026 жана 2027 жылга пландаштыруу мезгилинде федералдык бюджет жөнүндө федералдык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу 2015 жылдын 9 ноябрындагы Россия Федерациясынын өкмөтү менен Египет Араб Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы Египет Араб Республикасынын өкмөтүнө мамлекеттик экспорттук кредитти берүү жөнүндө макулдашууга номер 2 протоколду ратификациялоо тууралуу номер 153 F3 федералдык мыйзамы 2010 жылдын 10 декабрындагы көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттер аралык издөө жөнүндө келишимине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколду ратификациялоо тууралуу номер 155 F3 Кострома областынын Павинский райондук сотун жоюу жана Кострома областынын Вахомский райондук сотунун курамында соттун туруктуу өкүлчүлүктөрүн түзүү жөнүндө федералдык мыйзам номер 156 F3 көп функциялуу маалымат алмашуу кызматын түзүү жана Россия Федерациясынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө федералдык мыйзам номер 157 F3 Россиянын спорт фонду жөнүндө Россия Федерациясынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жана дүйнөлүк достук оюндары жөнүндө федералдык мыйзамдын 6-беренесинин 2-5 бөлүктөрүнүн күчүн жоготту деп таануу жана Россия Федерациясынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө федералдык мыйзам номер 158 F3 Россия Федерациясынын бюджеттик кодексине жана Россия Федерациясынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө номер 159 F3 илим жана мамлекеттик илимий техникалык саясат жөнүндө федералдык мыйзамдын 7-1 жана 16 беренелерине өзгөртүү киргизүү тууралуу федералдык мыйзам номер 160 F3 транспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө федералдык мыйзамдын 11-1 беренесине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу номер 161 F3 федералдык мыйзамы Россия Федерациясынын администрациялык укук бузуулар жөнүндөгү кодексинин 14-1 жана 28-1 статьяларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө номер 162 F3 кылмыштуу кирешелерди легализациялоого, адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүү жөнүндө федералдык мыйзамдын 7-4 беренесине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу номер 163 F3 банктар жана банк иши жөнүндө федералдык мыйзамдын 26 беренесине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу федералдык мыйзам номер 164 F3 Россия Федерациясынын граждандык кодексинин 3-бөлүгүн киргизүү жөнүндө федералдык мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу номер 165 F3 балык чарбасы жана суу биологиялык ресурстарын сактоо жөнүндө федералдык мыйзамга жана Россия Федерациясынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу номер 166 F3 өсүмдүктөрдүн карантини жөнүндө федералдык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу номер 167 F3 илим жана мамлекеттик илимий техникалык саясат жөнүндө федералдык мыйзамга жана Россия Федерациясынын илим шаарынын статусу жөнүндө федералдык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Россия Федерациясынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө номер 169 F3 Россия Федерациясынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жана Россия Федерациясынын суу кодексинин 25 беренесинин 7 пунктунун күчүн жоготту деп таануу жөнүндө федералдык мыйзамы номер 170 F3 Россия Федерациясынын административдик укук бузуулар жөнүндө кодексинде өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө федералдык мыйзам номер 171 F3 Россия Федерациясынын административдик укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө федералдык мыйзам номер 172 F3 Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексинин 173 жана 173 беренелерине өзгөртүү киргизүү жөнүндө
Номер 173 F3 Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексинин 282 беренесине өзгөртүү киргизүү жөнүндө. Номер 174 F3 Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексинин 82 беренесине өзгөртүү киргизүү жөнүндө федералдык мыйзам. Номер 175 F3 Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексинин 183 беренесине өзгөртүү киргизүү жөнүндө федералдык мыйзам. Номер 176 F3 Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексинин 187 беренесине өзгөртүү киргизүү жөнүндө. Номер 177 F3 Россия Федерациясынын турак жай кодексинин 155 жана 177 жана 171 беренелерине жана турак жай жана коммуналдык чарбанын мамлекеттик маалыматтык системасы жөнүндө федералдык мыйзамдын 6 жана 7 беренелерине өзгөртүү киргизүү тууралуу федералдык мыйзам. Номер 178 F3 Россия Федерациясынын граждандык кодексинин 1 бөлүгүнө жана 2 бөлүгүнүн 846 беренесине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө. Номер 179 F3 Россия Федерациясынын салык кодексинин 2 бөлүгүнүн 333 статьяларына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө. Номер 180 F3 Россия Федерациясынын турак жай кодексине жана турак жай жана коммуналдык чарбанын мамлекеттик маалымат системасы жөнүндө федералдык мыйзамдын 6 жана 7 беренелерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө экономика. Номер 181 F3 Россия Федерациясынын шаар куруу кодексине жана Россия Федерациясынын турак жай кодексинин 32 беренесине өзгөртүү киргизүү жөнүндө. Номер 182 F3 атаандаштыкты коргоо жөнүндө федералдык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу. Номер 183 F3 Россия Федерациясындагы туристтик ишмердүүлүктүн негиздери жөнүндө федералдык мыйзамдын 3 жана 2 беренелерине өзгөртүү киргизүү тууралуу. Номер 184 F3 Россия Федерациясындагы туристтик ишмердүүлүктүн негиздери жөнүндө федералдык мыйзамдын 4 жана 19 беренелерине өзгөртүү киргизүү тууралуу федералдык мыйзам. 2025 жылдын 24 июнунан тарта Орусиянын президенти Владимир Путин кол койгон бир катар мыйзамдарды парламент гезитинен толук тизмесин алсаңыздар болот. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды.